Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жана байтөгүн алгатталуучулары, туугандар, фундамент коюп, үй салган бир туугандар, кыш таңысамбы, же болбосо газоблок кылсамбы деп ар эмеде ойлонуп, экиленип жүргөн бир туугандар үчүн буюрса бүгүн өтө сонун чыгарылыш кылганы келдик. Биз өзүбүздүн Ош областы Өзгөн районунда, Куршап айылында, өзүм айылымда мына ушул жерде мына ушундай сынч блок чыгып атат туугандар. Негизинен баягы Баткендеги эле сынч блок ушул жерге как филиал катары келген. Буюрса мына ушул сынч блокторду көрүп, үйүңүздөрдү сонун кылып, экологический таза кылып салсаңыздар болот. Буюрса бул жерден Улан мырза өзү катарынан маалыматын берет. Улан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Тесоттор жакшыбы? Жакшы. Абадасыңбы? Машалла. Сынч блок буюрса былтыртан бери эле чыгып атат өзү, а? Чыгып атат. Былтыр эми баягы көпчүлүгү Куршапта жакын атап билип, бардык эле ушул жерден болот. Без реклама эле. Азыр деле мына без реклама эле кетет. Анан эми өзү тааныш бала, атайын келип бир көрсөтүп коеюн деп келдик туугандар. Ушундай жакшы сынч блок издегендер көрөсүздөр. Азыр эми катарынан сынч блок боюнча маалыматын алалы. Сынч блок эми бул баягы өзүнүн эми экологический таза. Экологический таза. Химикаты жок. Химикаты жок. Ылайдан күрүштүн топону кетет, цемент кошулат. Анан дагы өзүнүн кошумчалары кошулат. Өзүнүн кошумчалары кошулат дагы ушундай сынч блок болуп жасалат. Азыр эми даяр экен. Негизи размерлери кандай болот? Размерлери булар 30га 40 болот, 30дан кетет. 30дан тизилип кете берет. 30дан тизилип кете берет. Машалла. 30га 40 болуп мындай мына. Анан эми бул бир аз кичинераак окшойт, а? Бул 15ге 40тар. Булар перегородкага кетет, межкомнатный бөлгөндө 15ден койсо болот, мындай жаткырса 20 болуп калат. Жаткырса уже 20 болуп калат экен. Анан дагы мындай кылып экөөнү бириктирсе, бир чоң кирпич болуп калат. Кайра эле, а? Кайра эле. Мына кайра эле ошол чоң кирпичтен ойной берет дейт. А так негизи мына астындагы стандарт кетет экен да, көрүп атасыздар. Баягы үйдүн сырткы коробкасына ушундай кетет экен да. Ооба. Анан иштерине перегородкага тайында кичинекейинен кылса болот экен. Бул негизинен мындай веси кандай болот, ордугу? Веси чоңдору 25 килограммга барып калат. 25 килограммга барып калат. Кичинелери ошонун жарымы? Ошонун жарымы. Машалла, мына караңыздар. Негизи бул баягы Баткенден былтыры да өтө катуу чыкты го. Кышындасы жылуу болот экен, жашадык, эч канча өмүр кетпеди деп дагы рекламаны кылып атты да. Эми сен деле былтыртан уже үй салышты, көрүштү. Негизи кандай мындай результат? Кудайга шүгүр, жакшы бар. Азыр Куршапта так 5-6 үй бүтүп калды. Көбүнчө тоо тараптарга кетип атат. Алай, Каракулжа, Жаманадырга кетип атат. Ошол жактан кылып атышат го. Кылып атышат. Тоо тарапка көп кетип атат. Ошол. Кышында жылуу болот. Жайында салкын болот. Утепление кылыштын кереги жок. Буга баягы утепление кереги жок, сразу шок кое берет. Жок, ооба. Ичине киргенде деле сразу родбон, шпаклевка бүтөт үй. Баягы кум шуакчын кереги жок. Жок, кереги жок. Тегиз болуп чыгат эми бул, а? Ооба. Мына баягы паксадан караганда уже караңыздар, тегиз болуп турат. Бул эми ошол топон, баягы шалын топону, анан топурак, цемент аралашкан үчүн. Бирок мына бышыктыр дагы бышык болот экен, а? Ооба, бышык. Тың болот экен, мындай эмесичи. Өзүнүн веси өзү көтөрөт. Аристон коркпой иле берет, 100 литрге болсо деле. Негизи баягы мыксы саморез кармай берет. Баарын кармайт. Мындай эмесин мындай көрөлчү, азыр мыкабы эме болоттун мындай көрсөтүп коелу аны деле. Мына бул мисалы 25 килограмм да. Мына бир мык. Бир мык менен мына спокойный, мыкты кармакчын караңыздар. Бул оңойчу деле сынбайт экен да? Сынбайт. Катуу болот аябай. Катуулуу да катуу болот. Ооба. Анан эми баягы эми көбүнчө бизде стандарт үй салат го. 10го 11, эми основном 10го 11 да стандарт мен билгенденчи. Ооба, 10го 11 үйлөргө 1,5 миң штук кетип атат, перегородка полдун ичинде болгондо. Бардык ичинде 1,5 штук эле кетет. Ооба. Бир үйгө, а? Ооба. Анан койгондо эң жакшысы ылай менен эле коюп атышат. Ылай менен жакшы. А так кум, цемент, кафель клей баарын кармай берет. Любойн кармай берет өзү. Любойн кармай берет. Негизи көбүнчөсү ошол эми баягы биз эми баягы экономичный жагына качабыз да. Ооба. Топурак менен эле эзип атат. Ооба. Топурак менен эле коюп атышат экен. Эми мындай айтканда бул мына объемдо эле чоң экен. Баягы устачылыкка кичине көзү жеткен адам өзү деле кое берсе болот экен да. Болот. Мындан, а? Болот. Устачылыкка эми мындай көзү чамасы жеткен адам өзү коюп деле кете берсе болот экен да. Өздөрү дагы көрүп турасыздар. Эми бул мынагы майдасы жарымына коюп туруп, кийин чак мингизип кеткенге дагы майдасы керек болуп калат экен мындайынан. Чем коюп өздөрүнүн эмесине жараша жасай бересиздер мына. Азыр эми буюрса дагы куюп, жагына тоборсуп куруп аткандар деле бар экен. Анан эми бул жерде бул көп болсо бир 2 үйгө деле жетпеген аралыкта бар. Бул бирок тынбай эле чыгып турат, а? Чыгып атат, ооба. Тынбай эле чыгып атат. Күндүгө чыгып атат. Күндө чыгарып, күндө даярдап атасыз, буюрса келип алып кетсеңиздер болот. Анан эми баягы
Ustaчылык эми устасы жоктор дагы болуп калат да. Негизи 1 жылдан бери иштешип, усталар менен таанышып Усталар калсаң керек. бар, усталар бар. Усталар деле коюп берет. Коюп берет. Уста акчасы негизи кандай болот мындай эмеси, акчасы? 40 сомдон 60 сомго дери болуп атат. Биринчи этажы 40 сом, 50 сом, экинчи этажы 60 сомдон болуп атат. Баягы сүйлөшкөнүнө карап. Сүйлөшкөнгө карап. Сүйлөшкөнүнө карап дагы эме кылабыз дейт. Анан эми негизинен өтө сонун вариант. Баягы биз эми паксаны үйдө ордунда пакса кылып үйрөнгөнбүз эми. Көбүнчө баягы илгеркилер айтып берет, азыр деле айтат го. Паксадан өтөр жок экен, салкын болот экен, жылуу болот экен депчи. Бул эми паксанын эле бир современный эмесине чыгарып коюптур да. Ооба. Онта бул чоңу 10 та пышкан кирпичтин ордун ээлейт. Кичинекей эме баягы кичинекей камгычтан 12 танын ордун ээлейт. Камгычтын 12 тан ээлейт мына бул. Өзү, а? Ооба. 12 камгычтын ордуна келет экен бул. Анан эми белки бышкангычта болсо бул канча дедиң, 10 та дедиң? 10 бышкангычтын ордун ээлейт экен, караңыздар. Эми негизинен сапаты дагы өтө сонун. Бышык, азыр деле көрүп атасыздар, мыкты кеңир көтөрдү. Анан анча-мынча нерсеге деле баягы сынып эме болор экен. Анан баягы жарылып кетпейби дегендерге кандай болот? Жок, жарылбайт. 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 Баягы ургандан кийин эле фундамент жакшы болсо тура берет. Ооба. Жарылып кетпейт. Жок, жарылбайт. Баягы газоблокто көбү жарылып кетет экен дегендер болуп калат да. Ошого айтканым жарылбайт дейт. Эми мына өздөрү көрүп атасыздар, бул жакта ошол шалынын майда топонун алып келип коюптур. Майда шал топон. Анан кадимки эле өзүнүн ал жерде топурак төгүлүп, азыр топурак деле бир аз азайып калыптыр. Топурагы деле топурак кошот дагы, өзүнүн дагы кошумалары бар дейт. Ошону кошуп туруп, мына ушундай сынч блок чыгып атат тугандар. Кушапта буюрса келип көрсөңүздөр болот. Дареге мына Ош Бишкек жолунун боюнда эле мына жерде универмаг магазин бар. Анын жанында Кремль. Кремльдин жанына киргенде мына стройматериалдын арт тарабында мына ушул жерде барыңыздар эле билесиздер. Келип жеринен көрүп сүйлөшүп алсаңыздар болот. Анан бүгүнкү күндөгү баасы кандай болот? Баасын 140тан сатып атабыз. Бирок Байтыбыдан келдим дегендерге скидка 130дан беребиз айдын акырына дери. Мына 2026 июнун акырына чейин эгер Байтыбыдан келдик деген болсо 130 сомдон кылып бересиңер. Беребиз. Машалла мына. Эгер Байтыбыдан келсеңиздер, мына бир штугун буюрса 130 сомдон, мына чоңуна бул, чоңуну 130 сомдон кылып берет экен. Анан июндун акырына чейин 2026. Анан эртең 2027 көрүп алып дагы эме алып жүрбөңүздөр. 2026 июндун аягына чейин келсеңиздер 130 сомдон буюрса сонун кылып беришет. Өздөрү да көрөсүздөр. Кичинесинин кандай? Тең жарым болобу, кандай болот муну? Кичинеси экөөсү бир сенага кетет. Экөө бир сенага эсептелип кете берет. Экөө бир сенага эсептелип кете берет. Ошондой эми өздөрү да көрөсүздөр. Анан сарай салам дегендерге, коро салам дегендерге өтө сонун вариантта дагы азыр жаңылык чыгып атат экен. Улам бул боюнча да өзүң маалымат берип кой, бул кандай эме? Бул саманный блок, песка блоктун ордуна чыгып атат. Песка блоктун ордуна? Песка блоктун ордуна туюк болот. Ич жагында эме жок, бүт баягы чоң кирпич сыяктуу болуп калат экен да, баягы чечен кыш сыяктуу. Ооба. Бул эми баягы чечен кыш сыяктуу, бирок размери ошол песка блоктун размеринде экен. 20га 40, бул жагы деле 20 болот экен, а? Ооба, 20га 20-40. 20га 20, бул жагы ошо узундук 40 болот экен дагы. Стандарт ошо песка блокко ылайыктуу размерден келет. Баягы песка блоктон сарай салам салсам, сууп болуп калабы, койлорум, малдарым үшүп калабы дегендерге мына ушул өтө сонун вариантта экен, караңыздар. Бул эми баягы кадимки эле өзүнүн саман топон да эми, а? Саман топон. Саман аралашат дагы ылайга кошулуп жасалып аткан кез экен. Веси кандай болуп калат мунуку? Бунун вес песка блоктун размерин, песка блоктун эле весинде бар, 20 кг. 20 кг бар? Бар. 20 кг чыгып калат дейт. Анан эми буну баягы песка блоктон уруш кыйын да, баягы атайын устасы урбаса биз ал эптей албайбыз. Муну бирок ылайдан шоп туруп эле кете берет. Кете берет. Любой баягы эркек киши болсо эле кое берет экен да, мындай эме? Кое берет. Кадимкидей эле эркек киши болсо ушинтип эле ылайдан шойсо да тизип сарайды уруп бүтүрүп алсаңыздар болот. Сарайга өтө сонун вариант экен. Бул негизи баасы канча болот сарайдыкын эми? Баасыны бунун 45тен сатып атабыз. 45тен болот ат. 45тен. Байтыбыдан келгендерге 40тан беребиз. Байтыбыдан келгендерге 40 сомдон. 40 сомдон. Бул эми азыр дагы мына чыгып, буга чейинкилер кетти, мына чыгыптыр, башталыптыр, буюрса сүйлөшсөңүздөр заказ менен эле даярдап, сиздер айтсаңыздар, даяр кылып коет, сарайга алып барып ура бересиздер. Мына өтө сонун вариант экен. Эми баягы малым үшүп калабы, коюм үшүп калабы дегендерге песка блоктон корккондорго мына ушул сонун вариант чыгыптыр. Андыктан кеңири байланышып келе бересиздер. Номерлерин калтырабыз. Жакшы, ишиңерге ийгилик. Дайым ушундай элге керектүү, жакшы бир өндүрүштөр кыла беришке Алла Таала насип кылган болсун. Өзүбүздүн өндүрүштү колдоп, ушундайлардан сарайды, үйдү сала алып тургандар каналга каттап лайктан басып коюңуздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.